Assalamu alaikum ekendештер, кандайсыздар, амансыздарбы? Бүгүн 20-iyun болуп калыптыр го. Дакотада турабыз, Норс Дакота. Мындай чоң крандын шаймандарын бөлүп жүктөп берип атат бизге. Мен очуртум келип калды азыр могу трактан кийин. 9 трак келдик бул жерге. Мындай жүктөп кетет экен, мындай темир. Мындай болгон. Мындай чоң крандын ошо бөлүп жүктөп берип атат. Ал жакта да жүктөшүп жатат. Жүктөп бергендер ушул жака өтүп байлап жатат. Байлап жатышат да мына. Мындай турат. Мен аркамда мына тракторду көрдүңөр да, көчөгө чыгып кеткен. Силер жакшы көрмөйт, аз көргөзөм жакындатып. Мен мында турам. Эртең менен 7-де келгенбиз. Мында бир трак, мында бир трак. Мында кызыл, мында турат мынакей. Степ-дек, флетбед, бүт open дектерде, короче. Open ачык трейлерлер. Ушундай болгон. Жүктү Норс Дакотадан Канзаска жүктөп кетет экенбиз. Ушул жака барып жүрөбүз. 9 трак ар бирибиз өзүнүн мындай бир-бирден мындай жүктөп берет экен да, көрдүңөр да, бөлүк. 850 миляга 3400 берип атат. Ошо жүктөгөнү келдик эми. Мага да мындай жүктөп берет экен бирди. Анан мындай грузагынан бирди. Бир таш, бир ушундай жүктөп берди. Анал жерде да бир кыргыз бала жүктөдү. Ага ушундай бир таш менен бир ушундай жүктөдү. Мага да ушундай жүктөп болуш керек. Бир аз кичине чыгып калат экен, оверсайз болуп, жана папакам чыгып калат экен. Жана капталдарынан. Ошого эмне кылабыз? Жана флажокту тагабыз. Могу жерге алды аркасына. Жазуусу менен тагабыз да, аны айдайбыз. Кече күнү жамгыр жааган Норс Дакотада. Ала булут болуп турат, күн чыгып бирок күн. Футболкачан жүрсөң деле üşүбөйсүң. Кечине суугураак болду. Окшогон нерселерди жүктөп берип атат, көрдүңөр. Bir жерден bir объекттен экинчи объектке көчүп атат. Көрүп туруңуздар, видеонун аягына чейин көрүп, катталыктар катталышты унутпагыла достор. Мага очередь келди. Мына трак аркага айдап туруп азыр. Эге достор, алдыга жылдым. Каралы. Оверсайз 1, 2, 3, 4. 3 оверсайз кем мен 4 болот. Аркамда трактар күтүп тургандарын каралы. 3'ünün vardı. Kütüp durardı. Asıra жүктөп атат. Asıra жүктөп баштады. Токтошма. Бул не десеңер? Мына бул жанагы ветрогенераторлордун паралары. Жолдо билесиңер, узундугу ар кандай болот? Тиз салтыр мына жакта өтө көп. Узундуктары 56 метрге чейин жетет экен. Узундуктары ар бирин бирден трак коштоосунда жанагында сопровождение секьюритилер менен алып келет. Толтура. Ошол жерге алып келип установка. Муну ушул жерден бөлөк жака ташып барат окшойт. Ошону установка кылган крандын шаймандары, мындай чоң крандын шаймандарын ташып баратабыз экен. Бизге мага жүктөп атат. Мен ушунда алып байлайм азыр мында алчы. Возможно, мына каска кийип жүргөн бала кыргыз бала. Очередти карагыла. Сыртта да мага алып келеткан жүк мынакей. Азыр муну жүктөп койду. Грузага. Азыр буларды чейин менен тартып байлайбыз. Чейин менен, страп менен. Канзаска кетип достор. Мынтип жүктөп атабыз буюрса. Жүктөп берсе, анал жерге өтүп байлайбыз. Бизде мындай оверсайздар табабыз. Bir sözün kayra aytılıyor etkisine değil. Videolar bölünüp tartılат da birle kadırda tartılmaydı. Bunun kayıtkan söz estenişi kolat var. Bunun kayıtkan sözünç. Ben arkara kaydap anal жерге koyup al dedim beni. Şu koy almay oldu hazır. Şu kaydı otam. Neke arka kaydap durup burup koyup alayla. O cıldı, şunun orduna koyayım. Biri gitti. Bana başka çasını yükteptir vallahi. Bana başka çasını yükteptir. Bana bundan yükteptir. Bir komata büyüğüm na o. Bana. Bundayrak. Bundaylar neken de. Doldurak. Алар абетке чыгып кетип калды. Баягы
Служба, дружба деген иш убактысы токтоду. Saat 12 olup ketти да. Бетке чыгып кетип калды. Менден кийин бирөөнү жүктөдү. Андан кийин мына жерде кызыл трактор турбайбы? Мынакей. Баш ушулар менен трактордо чогуу турганбыз. Алар да мурун келе бердим эле. Эрте келгенге жакшы болгон экен. Мына мага жүктөдү. Менден бирөөнү жүктөдү, андан эмне болуп кетти. Бетке чыгып кетип калышты. Эми силерге көргөзүп коеюн кандай жүктөдүм. Көрүп атасыңар, ылдый жактан бир чейин менен тарттым. Өткөрүп туруп, галстук кылып, мындан. Ар бирине менде мындай треугольниктер бар, атайы ушундай чейин тартканга. Мындай нелер бар да, ичи резина, сырты темирден. Ичи резина. Ал жаңа страп тартканга пластмасс коебуз. Мындайларга ушундай атайым бар. Мына жагым болсо, мына жерде бир неси бар экен. Ошондон алдын өткөрүп койдум да, тормоз кылып чына көрдүңөр. Мындай кылып тартып койдум да. Нары жагында ошондой кылдым. Кыскасы, мына жерде бирөө бар экен, мындан өткөрүп койдум мындай кылыпчы. Көрүнүп атабы? Анан эми мына жака келсек. Мына жерде оверсайз да. Эми жолдун оң жагы менен жүрөбүз. Ошон үчүн мен муну сол жагына тактым. Өткөндө 4төө болчу, мындан бирөө өткөнгө оверсайзда учуп кеттир. Анан ал жака жок. Эми мына жака эле 6 жерден страп менен тарттым. Ашкан страптарды өзүнө бастырып койдум. Мында алсаң гитара болуп калды. Дың 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 деп жерде турган болуп. Алда тур. Эми аркасына келе турган болсок, аркасы мындай. Булар шамалга мына чачала болуп кеткен. Шамалда учат да булар пырпырайт. Артына оверсайз, оверлоуд деген жазууну байладым. Көрүңөр, бул жагына дагы мына окшоштуруп, сонун кылып. Көрүңөр. 6 жерден тарттык. Мына болсо байлап атты элем, негедир байлабай токтоп калды. Бирдеме ните болуп атабы, бирдемеси ните болуп атабы, же алгысы келбей калдыбы. Карагыла мындай узунду, например, бул кичинерээк экен да. Бөлүп. Бирде ушундай чоңдун бир жак Үсен жинесин мен, бир жактын дагы бир шеригим Азиз байке жүктөп, экөөбүз алып кеткенбиз. Мындай кылып туруп тарттык. Азыр эми буюрса жолго чыгайлы. Менден мурункулардын бардыгы жылып кетишти. Өз негизи адресибиз бир, баары чогуу кетсек болот эле, бирок бүгүн убакыт кенен да 850 миляны 2 күн. Шашпай дейсиз. Билесиңер, оверсайзды түн айдаган болбойт. Саат 6га чейин айдап, 7ге чейин, караң киргенге чейин. Андан кийин токтотушубуз керек да. Болот. Ошо достор, мен буларды жабайлы. Касканы чечейли дегендей. Жилетти чечейли, касканы чечейли. Муну жабайлы, эми айдайлы. 3 чейин тарттым буга. Буга 6 страп тарттым. Нелерди байладык, флажокторду. Эми мен болсо жана жолуму коюп алып туруп айдайын. Мен жанында бир комната кухня турат. Однокомнатный квартира. Өз негизи биздики деле мындай чоң го. Европейскийге салыштырмалуу, кенен, ичинде холодильник, микроволновка, тефаль, жана башка печка, ушундайлар бар. Биздики дагы чоң го. Алдынан алып тарттым, көрүңөр. Номерди жаап калып атат. Ама жерде эмне бар да, сенсор бар, аны жаап калып атат. Азыр бул шамалга ылдыйга мындай болот. Мына менден кийин болчу, буну жүктөдү. Мына Peterbilt деген трак, бул жылы эски эле негизи. Алдындагылары оверсайз, оверлоуд деген мунуку магнит экен. Алдына жана жармаштырып кеткен. Оклахоманын номери, однокомнатный квартира. Муну эши бир жак кетип калды. Эмесе сурап туруп ичин тартайын деп айтат элем. Байлап атты эле, бир жак кетип калды, чөтөч. Бетке кетип калды, бул да билбейм, карагыла. Аябай. Ичинде душу деле болсо керек. Душу жок болсо дагы хотя бы кабинасы бар да. Ошондой. Булар жылы эски болгону менен аябай сонун трак. Мага жагат. Мен булар механик болот көбүнчөсү. Артында дагы эшиги бар. Артынан да чыгып кетсе болот да. Мен нем бар. Механикага атайы экзамен тапшырып алганмын. Мындай. Андай кылып. Бул жагынан да протекторлор коюп тарттым. Бул жагына жок болуп калды. Айда беребиз эми. Бул орун экен. Түшүп калбайбы? Түшпөйт да булар. Анан өз негизи могу өзү эле 10 тонна экен да. Мына жакта 22.000 паунд деп турат, 10 тонна экен өзү эле. Муну өзүн эле баяка коюп койгон үчүн мына бул жеңил эле. Оор болуп калды булчу. Алды жагы оор болуп калды. Мына тракка келе турган болсок, окошкалары бунун бүт эле хром, механика, 18 ступка, кыскасы
Cindi de. Kenworth klasik. Molların uzunluğunu gördüңөр. Vetera generatorun uzunluğu 56 metr bir ушундай болот. Аябай uzun, üstten koyulат ар жерге. Буларды ошол ток чыгарчу жерлерге ташып барат. Ошо достор, мен болсо эмнемди коеюн дагы, навигаторум коеюн да, жолго чыгайын. Сиз катталышты унутпагыла, кимде ким Опендеке чыгат элем деп компания издеп жүрсө, анда биздин компанияны сунуштайм. Биздин номерлер в описанияда болот. Инстаграмга кирсеңиздер. Айдап жөнөдүм. Мына ал жака барып, разворот кылып келиш керек экен. Мына байракты көрдүңөр да. Жана Баковойдо турганды ушул жака тагып Баковойго жилет илип койдум. Мен бир запас жилетим бар эле, ыргытпай жүрөм көптөн бери. Ошону ошол жака тагып, муну бияка жылдырып койдум. Бирөөсү бар эле өткөндө учуп кетти. Азыр мына ал жака барып разворот кылып келебиз. О жерден короткий бурганга болбойт. Ушундай. Күн сонун болуп ачылып калды. Мына ветера генераторлор мощныйда Кыргызстанга да курулуп атып турган. Жолдо аябай көп. Ана жерге барып, мына жакта ham толтура экен, мына жерде булар сизге кичине көрүнүп аткан менен аябай чоң, аябай узун. Буларды жолдо ташып келатканда алды аркада 2ден коштоочусу бар. Ошондойлор менен разворот кылып келишет да, неме сопровождение менен тартып келишет. Ал жакта дагы чоң бар экен. Буларды ушул жерде поезд менен ташып келген. Мен эле муну разворот кылып алдым. Разворот кылып жөнөдүм. Жана мына жерде классиктагы разворот кылганы кетти, жанагы. Bir komata kvartira dedim mi? Muna bir konteyner жүктөп тур, аркасына да бирдеме жүктөп тур. Монда да bir классик жүктөп. Менин артымда турган жана кызыл эки фрутлайнерге эм жүктөп баштады. Аларга да оверсайз. Меникинде эле азыр көрөсүңөр. Кандай жүктөлүп атканын. Бар обедке чыгып кетти, обедтен келди. Мына жүктөп тур. Ода меникинде, нах меникинде кылып тур жүктөп атат. Нах меникинде кылып жүктөп атат. Артыраак жүктөп тур деп көрдүңөрмү, грузак. Мен алдыга жүктөп калган үчүн алдына кичине оор болуп калды. Мен дагы куду ушундай кылып аркарака жүктөтүшүм керек эле да, ел. Мындай жүктөбөй, мен болсо бертиндей жүктөтүп алып, кичине оорураак болуп калды. Мына кызыл эмес экен да, бир мындай чылтырак цвет экен да, чылтырак кызыл цвет экен. Дискалары да Скул дейт го. Неле? Неле? Компанияның аты Скул дейт го. Мында да классик кол көтөрүп атат силерге. I'm pictures. Thank you. Аял кишке степдек де, мощно. Степ мощно экен да. Степдек аял кишкен азыр көтөрүп аткан. Сонун. Кеттик мына кара, бисмилла. Жолго чыктык, жана Скул дегенде кыргыз бала экен. Жылтырак трактагы. А мынабы классиктеги американец аял экен. Аял киши степдекте иштеп жүрөт деп кой. Биздикилер драйвер менен Амазонда жармашып алган. Иш кылгысы келбейт, байлагысы келбейт. Кудайга шүгүр жүктөп алдык, байлап алдык дегендей. Эме жөнөдүк буйруса. Каналга катталып, лайк басып унутпагыла достор. Сиздер менен керекежим ушундай күн алыс болсо дагы видеолор чыгарып турган аракет кылабыз. Инстаграм жоктор катталып койсоңуздар, Инстаграмга bir günde 3-4 video çıkıp кетип. Сен енді ал жақта білесің, 1-2 минуталық видео монтаж қылышында керек жоқ, ұзын тартышында керек жоқ. Сразу тартасың, сразу жүктөйсүң, просмотр кете берет. Негедир YouTube'га караганда Instagram колдонуучулар аз болсо дагы просмотр көп. Кече күн жүктөгөн bir видеом 80 000, 90 000, 70 000 просмотр болуптур. А мен YouTube'да жүктөгөн видеолорум 5-6 миңден ашпайт. Ошого, пожалуйста, мындай будьте активнее, мындай подписка кылып, бөлүшүп видеолор менен көрүп койсоңуздар, мен кубанычтуу болот элем. Сөйдөгөндө мен Instagramга караганда ишенген платформам өзү YouTube да.
YouTube'da катталуучуларым дагы көп. Ошол жака мындай узун видеолорду атайын, тартып атайын, монтаж кылып, убакыт бөлүп жүктөйм. Amo Instagram'da bilesиңер, катталуучум деле аз болчу, 25 000. Эми эле бир аз көтөрүлүп, активныйраак болуп 40 000 болуп калды. Башта аз болчу да, ал жака YouTube'га салып, ал жака салчу да эмесмин. Мен карасам элдин баары Instagram. Анан кийин ушунда салышка туура келди. Жолдун сол жак бети буудай экен, оң жак бети деген, точнее оң жак. Сол жагы билбейм, демек бул жака жакшы чыга эле экен. Эми чыгып атат. Ушундай достор. Достор, жаңа эле бирдеме эстеп кеттим. Көрүп атасыңар. Силер мына дөң болуп турбайбы? Бул дөңдө мына темир жол. Көпчүлүк учурда не үчүн трактор туруп калып анан кийин түшүп өзү качып кетип атат, поезд уруп кетип атат. Бул дөңдө болот дагы. Анан курсагы менен ачылып калат. Өз негизи ушул жерге келгенде бир мындай токтош керек. Өзү токтоп туруп жылбаса дагы болбойт. Өзү по правилам ошондой. Токтоп туруп анан эки жак карап туруп анан бул жерден батыраак өтүп кетиш керек. Негизи. Анан кээ бирде адамдар мындан кийин эле кайра эле жолда. Мына жерге келип туруп алышат, мынакей аркасын карабай, баягы көзүм көрбөсө көчүктү бөрү жесин дегенде. Могу жерге туруп алат, а менин артым болсо тиги поезд жолдо турат, например. Ошого багышынча мындайракка чейин токтой бер, мына жерге чейин. Жол мына эми башталат. Мына жерге чейин токтоп туруп, анан кийин кайрыла бер. Бардыгына үйрөтө бер, өзүм эчтеке калбай чачым баары түшүп калды деп эле. Акылдуу болуп кирейин. Тамаша достор. Мен карабайсыңар. Буларчы мынанын баардыгы газон жөн элечи. Мынанын баардыгы жөн эле газон. Мына жолдун чекеси дагы. Орулбай калса, мына бул ишканага, кампага, мына кампага штраф салат мамлекет. Ошон үчүн булар атай 3 000, 4 000, 5 000 долларга ошо газон оро турган трактор алып, жолдун чекелерин оруп турат. Өзүнө караштуу чекерасын. Көрдүңөр, могу жакта дагы нарактар өсүп турат. Бир 3 метр жерди оруп койгон. Могу жактагы бүт бирдеме эгин жок. Болгону газон. Ошол газонду карап турушат да, могу кашанын ичиндегилер өзүнүкүн карайт. Ал жакта кашанын ичи. Бул жактагылар ушундай. Биз азыр мына North Dakota'dabыз. Азыр бир аздан кийин эле кайра South Dakota башталат. Биздин мына жерге бурулушубуз керек экен. Мен видео тарткан боюнча кете берипмин го. Видео тарткан боюнча кете бериптирмин. Жака бурулушум керек экен. Мына жолдун чекелерин, нарактардын мамлекет оруп турат. Анда 2 метр, 1,5 метр, 2 метр оруп коет, бул жака тура берет. Көрдүңөр? Мына бул азыр кетип аткан, тиги трак кетип аткан 29-чы хайвей, 29. Биз азыр барып 29дан 81-чи ЕСК чыгылып, ушундай 50-чи ЕСКларды аралап, жолдордо ремонт болуп аткан болсо объезд кылабыз. Пермит деген уруксат кагазын алдык. Аны карадык, кайсы жолдор менен кетишти, карап алдык, Кудай буйрса. Жолго чыктык, мынакей достор. Трак артына байкты жүктөп алып тытып баратат. Опана, Кудайга шүгүр, мынакей. Көрдүңөр, желеттин келечи салаңдап. Мына озунунда мында өттү булар. Ал жакта дагы. Желегин болса, желбиреп, кызыл желек. Желбиреп кетет да. Ушундай көңүл буруп, мени видеом аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн баарыңыздарга ыраазычылык. Видео узун болуп кетсе, жолдо интернет начар, мен узун эле тартайын дейм. Силер 15 мүнөт болуп калып атат, 20 мүнөт болуп калып атат, эми көрүп атканда бүтүп калып атат деп атпайсыңар. Силер да түшүнүп атам. Бирок узун видео кылып кое турган болсоң, жолдо интернет начар, жүктөбөй 2-3 саат убакытты алып, ушундай болуп атат. Ошон үчүн 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин видео жүктөсөң ошондо батыраак болуп атат да. 10 мүнөттө болсо андан жакшы. Жарым саат болуп кете турганбыз, 3-4 саат убакыт алып атат. Менде эми мобильный эле интернет да, баягы домашний интернет болсо, Wi-Fi болсо анда бир жөн эле да. Ошо туура түшүнүп, аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн баарыңыздарга ыраазычылык. Катталектер дагы бир жолу катталып, лайктан бас, комментарий жазып коюңуздар. Сиздердин ар бир комментарий, ар бир баскан лайкыңыздар мен үчүн дем күч берет. Андан лайктан акча түшпөйт. Болгон эле жанагы сиздин тааныштарыңыз, сиз лайк бассаңыз, сиздин тааныштарыңыз лайк басып көрүн, неге лайк басып экен деп ага көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошол эле достор, лайк, комментарийден мага эч кандай акча түшпөйт. Өз негизи Украина менен Россиянын согуш башталгандан бери эле мага YouTube'дан акча түшпөй калган. Акча алып болуп кетип атат деп жүрбөйгүлө. Ошондой. Ассаламу алейкум.